Айланадан Айжарык, ал эми сиздин үйүңүздө 5 каналдын эфиринде Акчонобек программасы бүгүнкү күндүн алкагында биз негизи эле аптаптуу күндүн ысыгында инсан өзүн кантип ал күндүн ысыгынан коргош керек, же болбосо күндүн ысыгында кандай оорулар козголушу мүмкүн, дал ушул теманын алкагында кеп козгойбуз. Студиябыздын мейманы врач-кардиолог Эсен Сарыков агабыз. Ассаламу алейкум. Кутман кечиңиз менен. Эсен байке, аптаптуу күндүн ысыгында кан басымы жогору инсандар ошону менен бирге эле бул жүрөк кан тамырлары менен ооруган инсандарга бир топ көйгөйлөрдү, түйшүктөрдү жаратат экен да. Ооруга чалдыкпоо үчүн кантип коргонсо болот? Негизи жайкы мезгилде, жайкы аптап дейбизби, жайкы ысык дейбизби? Жайкы мезгилде ар бир адам мындай өзүбүздүн организмибизди уга билишибиз керек да. Буга айта кете турган болсок, жайкы мезгил, жайкы аптап дейбизби, өзү эле организмге мындай бир кошумча оорчулукту жаратат. Жайкы ысык. Анткени жайкы ысыкта жүрөктүн согушу ылдамдашып, нормада мисалы 60-тан 80-дин ортосунда жүрөк кагышы соксо, жайкы аптапта, жайкы ысыкта адан дагы көбөйүп, жүздүн өйдөсүндө согуп калышы мүмкүн да. Бул ошо жайкы ысыктын организмге болгон мындай бир кошумча жүк, оорчулукту айтсак болот. Анан ошол эле учурда жашы улгайган кишилерде же болбосо жүрөк кан тамыр оорулары бар жарандарда ушу жүрөктүн ыргагы, жүрөктүн ритми деп коебуз, жүрөктүн ыргагы бузулуп, ошол кишилерде жайкы ысыкта ушундай бир ритмдин бузулуш оорусу дагы аябай күчөп кете турган жайкы мезгилде күчөйт, ушундай учуру. Андан сырткары кан басымдын аябай жогорулап кетиши, буга жанагындай гипертонический криз деп коет, аябай кан басымдын 200дөн түшпөй ошондой даражада туруп алышы көп күтүлөт, көп жарандарда. Ошого дагы ушул биздин жайкы ысык убактары себепчи болуп калат да. Андан сырткары дагы жанагындай жүрөктүн башка оорулары менен ооруган кишилер, мисалы диагностикадан өтүп, дарты аныкталган жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган кишилерде дагы мисалы аортокоронардык шунтирование деп коет, жана тамыр алмаштырылган операция жасалган кишилер, андан сырткары жүрөктүн кан тамырына стент коюлган, стентирование, коронарных артерий деп коет да. Ошондой операциялар жасалган кишилер, андан сырткары жүрөктүн клапандары алмашылган кишилерде дагы ошондой оорчулуктар жаратылат негизинен. Эми бул жанагындай жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган кишилерде жүрөк стенокардиясы барлар, жүрөк жанагы сердечный приступ деп коет орусча айтканда. Ошондой жүрөк кан тамыр оорулары бар кишилерибиз, же болбосо инсультка чалдыккан, мээнин инсультунан кечирген кишилерибиз аябай эле бир топ оорул шарттар жаратат да, жайкы аптап. Андан сырткары эле мындай ден соолугу чың жарандарыбыз деле жайкы ысыкта ушундай көп эле кыйынчылыктарга туш келип калат. Кечээ күнү эле мисалы бир күндүн ичинде 4 эсин жоготкон учур кезиктирдик. Элде байкалып атат да ошондой нерселер. Буга дагы багы айта кете турган болсок, жайкы ысыкта кантип ар бир нерсенин өзүнүн эрежеси бар эмеспи, мисалы. Ошол эрежелерди жайкы ысыкта кантип коргонуш керек, кандай жүрүш керек, эмнелерди жасаш керек жана эмнелерди жасабаш керек деген жанагы эрежелерди көбү сактабай калган учурларда ушундай ден соолукка зыян келтирип ала турган нерселер учурап калат да. Аны дагы кенен айтып кетебиз. Эмнелерди жасаш керек, эмнелерди жасабаш керек дей турган болсок, жайкы ысыкта биринчи кезекте алкоголдук ичимдиктерди колдонбош керек. Андан алыс болуш керек, э? Аны такыр колдонбош керек, спирттик ичимдиктерди. Андан кийин
күнгө түздөн түз күн ысык турган жанагы аябай пик деп коет. Ошондой күн ысык убакта аябай 12-ден 6-га чейинки убакыт деп белгиленет негизи. Ошол убакта көлөкөдө өзүң кармашың керек, көлөкөдө эс алыш керек. Жумушка чыгыш керек болсо эртең менен кечиндеси ошол убактарда эшикке чыгыш керек болот да. Андан сырткары эмнелерди кылбаш керек? Көп аралыкта, көп убакытта рульде отурбаш керек. Анткени жанагы рефлекстин ылдамдыгын жайлатат да, бул ысык аптап организмге ошондой терс таасирин бергенде жанагындай автоавария болушуна себепчи болот, себепчи болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары мындай көлөкөлөрдө коргонуп турушубуз керек. Бөлмөлөрдө кондиционерлерди жандырып, бөлмөнү муздатып, андан сырткары эми ушуларды кылбаш керек. Кылбай турган нерселер ушулар. Анан эмнелерди кылыш керек дей турган болсок, карыган кишилер менен жаш балдарды көп көчөгө күн ысыкта көп чыгарбашыбыз керек. Анткени аларда дагы ушундай бир сезимтал келет, жана ысык аябай эле чыдамсызыраак келебиз да. Карыган кишилер менен жаш балдарда жанагындай эле түшкө чейинки убакта бара турган жерге барып, же болбосо бир жака барыш керек болсо кечинде салкында. Анан мисалы башка жактарга жол тарта турган болсо дагы ошо салкын убактарда, жумуш кыла турган болсо дагы ошо түшкү убактарда жумушту токтотуп, үйдө көлөкөдө эс алып, анан кечки салкында же болбосо эртең мененки салкында жумуштун баарын бүтүрүш керек болот. Андан сырткары суюктукту, сууну көп ичиш керекпиз да. Мисалы ала турган болсок, организмге 1 килограмм массага 30 грамм 30 миллилитр суу өзү туура келет да, бир суткасында. Ошондой потребность, ошондой талап, суроо талап ошондой организм. Жайкы ысыкта болсо 1 килограмм масса телога 40 миллилитрге чейин ошондой өсөт. Потребность көбөйөт сууга болгон. Андай ала турган болсок, мисалы 50 килограмм чыккан киши жөнөкөй убакта 1,5 литр суу ичиш керек болсо, жайкы ысыкта 2 литрден кем эмес суу ичиш керек болот да. Ошондой эрежелерди дагы сактабай калабыз. Андан сырткары кийген кийимдерибиз, мисалы баш кийим сөзсүз кийиш керек. Анткени күндүн нуруна түздөн түз байланышпаш керек да, күндүн нурунан коргонуш керек. Баш кийим сөзсүз кийиш керек. Баш кийимде турган болсок, шляпалар, калпак, же болбосо кепкалар, ар түрдүү ушундай күндөн коргоочу баш кийимдерди. Анан үстүбүзгө кийген кийимдерибиз дагы мындай ачык түстөгү, мындай жеңил, анан мындай денеге чапталып турбаган ачык түстөгү кийимдер, кенен жайгашкан кийимдер болсо, кенен кийгенде мындай ыңгайлуу. Ошондой кийимдерди кийип жүрүшүбүз керек. Же болбосо аябай күн катуу ысып кетсе, жандай кол чатырларды колдонсок болот. Негизинен күндүн нурунан жайкы аптапта биздин шартта, биздин негизи жашообузда күндүн нурунан коргонуш керек. Антпесе көп мындай организмге терс таасирин тийгизип алышы мүмкүн да. Ошону менен бирге эле айта кетсеңиз, тамак ашка дагы чектөө коюш керекпи? Мисалы үчүн сөзсүз түрдө тамак ашка ачуу тамак жебеш керек. Коюу тамактарды жебеш керек. Мисалы азыраак жеш керек. Мындай күн ысык аптапта мындай курсак ачыраак жүргөн жакшы да. Өтө көп тоюп албаш керек. Сөзсүз түрдө спирттик ичимдиктерди ичпеш керек. Анткени ал сөзсүз түрдө кан басымды жогорулатып, организмге мындай бир өтө терс таасирин тийгизип коет да. Анан сөзсүз түрдө суюктук тамактарды көп ичиш керек. Жанагы компотторду көп ичиш керек. Биздин өзүбүздүн жанагындай улуттук суусундуктарыбыз бар го, ошол суусундуктарды көп ичиш керек. Анткени анын составында, курамында
жанагы организмге эң керектүү болгон электролит деп коет да, калий, магний, натрий, ошолордун баардыгы ошол мисалы өзүбүздүн эле жанагы баткен өрүгүндө калий, магнийлер аябай көп. Бул электролит адамдын ден соолугуна өтө кубат бере турган энергия деп айтсак болот да. Ошону мисалы кошумча дары ичип жүргөн канды суу, анан дагы бир эң негизги эске ала турган нерсе ошол жүрөк кан тамыры оорусу менен ооруп жүргөн кишилер, же болбосо инсульт болгон кишилер жайкы ысыкта кан суюта турган дарысын сөзсүз түрдө мындай унутуп коюп ичпей калбаш керек да. Ошондо дагы кан коюлуп кете турган бир коркунуч жаратат. Анткени бул кан, биздин организмибиздеги кан бул мындай бир эки бөлүктөн, чоң бөлүктөн турат десек болот. Биринчиси суюктук бөлүгү, бул плазма, экинчиси катуу бөлүгү, же болбосо коюу бөлүгү дей турган болсок, булга эритроцисттер, лейкоцисттер, тромбоцисттер деп коет. Ошол бөлүгү коюусуна кирет да. Анан баягы ысыкта, күн аябай ысыкта, айрыкча жай мезгилинде абанын жогору болгондо организмде бизде өтө тери менен суу көп чыгып кетет да, пар болуп. Анан ошондо биздин организмдеги суунун көлөмү азайып калышы мүмкүн дагы. Объем циркулирующей крови деп коет да, отузга азайып, кан коюланып, мындай жалпак тил менен айтканда. Анан сөзсүз түрдө жанагы электролиттер азайып, тер дегенде организмде жанагы свертоемус деп коет, кандын коюланышы, кандын уюшу же болбосо. Ошого аябай жакшы шарт түзүлүп калат дагы. Кайра эле жанагы жүрөк кан тамыр оорулары күчөп кетиши мүмкүн, же болбосо кайрадан повторный деп коет, ошондой кайрадан мындай бир инсульт болуп же инфаркт болуп, же болбосо артериялардын тромбоздук оорусуна алып келип, ушундай бир кошумча оорулар менен дагы ооруп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн мындай сууну көп ичиш керек. Ошону менен бирге эле жүрөк кан тамырлары менен ооруган инсандар кандай чектөөлөрдө болуш керек? Мисалы үчүн эмнелерден оолак болгону дурус болот? Бул эми бул жайкы убакытка эмес, негизи эле жашоодо. Жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган кишилер мисалы биз күрөшө ала турган нерселер бар, анан биз күрөшө албай турган нерселер бар да. Жүрөк кан тамыр оорулары менен ооруган кишилерде эми алар кимдер? Жанагындай кан басымы жогору кишилер, инфаркт болгон кишилер, жүрөгүнүн жанагы согуу ыргагы, ритми бузулган кишилер, же болбосо инсульт алган кишилер, же болбосо ошол эле кан тамырларында атеросклероз деген оорусу бар кишилерде ага эмнелер алып келет, ушу сахар, шекер оорусу менен ооруган кишилер, ошолор жүрөк оорусу, кан тамыр оорулары менен ооруйт да. Ал бул кишилер күрөшө ала турган бир жакшы нерселер, бул мисалы кан басым жогору болсо, кан басымды нормага алып келиш үчүн дарысын ичип убагында жанагындай кан басымды түшүрө турган гипотензивный препарат деп коет, ошондой дарыларды ичип, канды суюлтуп, кан суюта турган дарыларын убагында ичип, андан сырткары жанагындай ар кандай гимнастикаларды жасап, көнүгүүлөрдү жасап, спорт менен машыгып, реабилитациялык көнүгүүлөрдү жасап, ушундай бир бассейнде сүзгөнгө барып, ушундай ден соолугуна кам көрүп, күрөшө турган нерселер бар. Кандын составында жанагындай сахар, глюкоза деп коет, сахар көбөйүп кетип турган болсо, аны азайта турган дарыларын ичип, инсулин алып, ушундай кылып күрөшсө болот. Тамеки чеге турган болсо, тамекини таштап, спирттик ичимдик иче турган болсо, аны таштап, мындай күрөшө турган нерселер менен күрөшсө болот. Анан эми күрөшө албай турган нерселер эмне? Күрөшө албай турган нерселер эми көбүнчөсү эркек кишилер ооруйт жүрөк кан тамыр оорулары менен. Эркек кишини эми аял кыла албайсың, мындайча айтканда, ал менен күрөшө албайбыз да. Анан тукум куучулук нерсеси бар, жүрөк кан тамыр оорусу менен ооруп. Тукум мүмкүнбү? Тукум куучулук бир ошондой фактор бар да, тукум куучулук эмеси бар. Атадан балага бул жүрөк кан тамыр оорусу өтүшү мүмкүн. Наследственный отягченность деп коет да. Буну менен биз күрөшө албайбыз.
Атада болсо балага сөзсүз түрдө өтүшү мүмкүн бул нерселер. Анан сөзсүз түрдө күн өтүп жыл өткөн сайын биз улгаябыз, картаябыз, жаш менен күрөшө албайбыз. Анан ошолордун ичинде жанагындай дагы күрөшө ала турган нерсе ушундай ысык күн ысыкта коргонуп, дарыларды убагында ичип, айрыкча жанагы клапандарды алмаштырган кишилерде, же болбосо атеросклероз оорусу менен ооруган кишилерде, андан сырткары жана ритм бузуктугу деп коет да, жана нарушение ритма деп коет. Ошондой ритм бузулган учурда күчтүү канды суйулта турган дарыларды ичип жүргөн кишилер бар. Мисалы варфарин деген таблетканы ичип жүргөн жарандарыбыз сөзсүз түрдө жанагындай дарысын ичпей коюп, ортодон бир ичпей калган убакыт болбош керек да. Анткени андан сырткары жайкы мезгилде бизде жанагындай жашылча жемиш чөптөрдү көп жейбиз да, мисалы зелень деп коет эмеспи? Ошол жашылча чөптөрдө жанагы канды коюлта турган бир витамин К деген К витамини бөлүнүп чыгат да. Ошол эле жашылчаны көп жегенде ошол эле кан суйулта турган дарылардын эффективдүүлүгүн азайтышы мүмкүн да. Ушундай жактарындагы эрежелерин көп билишпейт. Мисалы көп жарандарыбыз коргоно турган эми көп ушундай эмелер шарттарды өзүнө түзүп алса болот. Мисалы үй шартында кондиционерден бөлмөнү муздатып, суюктукту дайым жанында алып жүрүп, суу жанында дайым жанында суу алып жүрүш керек да. Ошондой шарттар менен дарыларды унутпай убагында ичип, көзөмөлдөп, андан сырткары эң эле негизги мындай ошол ооруну күчөтүп албаш үчүн, ооруну алдын алыш үчүн коргоно турган дагы бир жанагы көнүгүүлөр. Мисалы телефондорубуздун деле электрический заряд бүтүп баратса, токко сая турган болсок, кайрадан жашыл болуп толуп электрический заряд толтурат мисалы. Ошондой эле адамдын организми деле физический заряд менен толот да, негизи булчуңдарыбыз. Булчуңдарды кыймылдатып, көп кыймылдуулук болуш керек. Анын үчүн жайкы ысыкта көбүнчөсү эртең менен эрте физический заряддарды жасап, чуркап, же болбосо ходьба деп коет, басуу менен алектенип, күндө ошол нерселерди жасап, көп кыймылдуулукту жасай турган болсок, сөзсүз түрдө жүрөк кан тамыр ооруларынан коргонгон болобуз да. Ошол менен алдын алса да болот, Алдын алса да болот. Учурда ушул жүрөк оорусу менен же болбосо инсульт алган инсандар дагы бизди көрүп жаткан болсо, бул эмне себептерден ушул ооруларга алып келет? Негизи себептери жүрөк кан тамыр ооруларынын Кыргызстанда эң көп кездешкен оорулардын биринчи катарында турат. Ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан жана летальность деп коет, өлүм житим Кыргызстанда биринчи орунда турат. Ушул жүрөк кан тамыр ооруларынан өлүм житимге алып барылган статистика боюнча бир суткада Кыргызстанда 50ге жакын киши көз жумат да, кайтыш болот. Ал деген сөз өтө оор маселе, бул өтө күрөшүш керек. Ар бир жаран келечекте жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыкпаш үчүн аябай күрөшүш керек болот. Буга себептердин бири аз кыймылдуулук. Биринчи кезекте биз мурункудагыдай 30 жыл мурунку Союз убагындагыдай кыймылдабай калдык. Биринчи биз кыймыл аракет аз, жашоо образыбыз азыр заманга жараша жанагындай өзгөрүп кетти да, жашоо образыбыз. Анткени биздин жашоо образыбыз, биздин жанагындай жашоо стилибиз, образыбыз башкача болчу да. Биздан 30 жыл мурун биздин жашоо, мисалы Советтер Союзу болчу, ал убакта план толтуруш керек деп элдин баардыгын жанагындай кара жумуш менен иштетип, элдин мына бир иштебеген катмары бул жанагындай чоң кызматта иштеген, же болбосо бир колхоздун, совхоздун чоңдору эле болбосо кара жумуш кылбаган. Негизинен элибиздин негизги катмары бул жумушчу катмар болгон да, кара жумуш менен көп иштеген. Ал кезде жүрөк кан тамыр оорулары чаанда кезиккен. Өтө картайган эле кишилерде инфаркт, инсульт деген, сахарный диабет деген оорулар болбосо, азыркыдагыдай жаш балдардагы
кезиккен эмес алмак. Жүрөк оорулары, жүрөк ооруларына. Эмне үчүн дей турган болсок, бул биздин организмибизде, денебизде 600дөн ашык булчуң бар да. Ошол булчуңдар дайым мындай кыймылда болуп, тонуста болуп жүргөндө, күчтүү болуп. Ошол эле учурда жанагы кыймылдаган сайын кан айлануу дагы жакшы болгон. Анан азыркыдай экинчи себеби ашыкча тамактануу. Ашыкча тамактануу. Бул ашыкча тамактануу дагы экинчи себебине кирип калат да. Анткени тамакты биз мындай убагында жебей, кечинде 6-дан кийин тамакты жейбиз биз, өзгөчө кыргыздарда ушундай бир. Анан той аштар көбөйүп кетти. Андан сырткары биз үйдө тамак көп жасабай калдык. Бүт эле жанагы көбүнчөсү сыртта ресторан, кафе, чайканалардан жеп, мурункудай болбой, азыр салттар дагы өзгөрүлүп, туулган күн болобу, башка бир той болобу, ким эмне өткөрсөк, ошондой башка жакта чайканаларда өткөрүп, ошондой чайканаларда тамак көп жеп, майлуу тамактарга эми ал жакта тамагым бат сатылсын деп, бат өтсүн деп, өтө ширин кылып жасашат, өтө майлуу кылып жасашат. Бир жейдиңби, кайра келип жегиң келе турган кылып, даамдуу кылыпчы. Ошол биздин организмге зыян тийгизет, анткени ал майлууну көп жеген сайын кандын составында холестерин деген май көбөйүп кетет дагы. Анан аз кыймылдасак, гиподинамия деп коет да, аз кыймылдасак сөзсүз түрдө биздин кан айлануу системабыз начарлайт. Анан кан тамырдын ичиндеги майдын май түйтөкчө деп коет, жанагы холестериновый бляшка деп коет да, ошолор пайда болушуна шарт түзөт. Андан сырткары үчүнчү себеби азыр бүт кичкей баладан чоң картайган кишиге чейин стресс көп. Стресс көп. Ушул стресс болгон кишиде 3 эсеге кан тамыр көп жыйрылат экен. Мисалы, нормада кан тамыр мондай нормада болсо, стресс болгон кишиде 3 эсеге көп жыйрылат кан тамыр, спазм болот. Кичирейет деген сөз да ал. Сөзсүз түрдө спазм болгон кан тамырдын ичинен жанагы эркин айланып аткан кан мындай бир күч менен, напор менен айланып калат дагы, кан тамырдын ичинде майда жаракалар пайда болот. Микротрещиналар деп коет да. Жаракалар пайда болуп, жанагы кандын ичинде эркин агып жүргөн холестериндер толуп алат дагы, бири-бирине жабышып отуруп, чогулуп, кан тамырдын ички көңдөйү кичирейип баштайт да. Анан ошол жерден кан өтүшү начарлайт дагы, бир күнү кан басымы аябай жогору болуп кетсе, же болбосо бир ушундай бир учур болгондо жарылып, ошол жерге кан уюй турган бир процесс болот. Анан тромбоз деп коет да, буну тромбоз деп коет. Эгер тромбоз жүрөктүн кан тамырынын ичинде боло турган болсо, инфаркт болот. Эгер мээнин кан тамырынын ичинде боло турган болсо, инсульт кылат. Эгер буттун кан тамырынын ичинде тромбоз болуп, артериясы жабыла турган болсо, анда сөзсүз түрдө ушундай ар түрдүү ооруларга алып келет да. Анан себептеринен дагы бир эң чоң себептери спирттик ичимдиктерди көп колдонсо, андан сырткары тамеки көп жылдан бери тамеки чексе, андан сырткары тукумгуучулук жагы бар, жана айтып өткөндөй. Анан сахарный диабет деп коебуз, сахар менен ооруган кишилер жүрөк кан тамыр ооруларына көп жалдыгат. Эсен байке, кечиресиз, ушул жерде кант диабети деп калбадыңызбы? Кант диабетинин себептери, анын кантип алдын алса болот, кант дарыланса болот? Кант диабети негизги бул жүрөк кан тамыр ооруларына окшоп эле, бул дагы аябай жашарып бараткан, аябай көп кездешип келаткан оорулардын бири болуп кетет. Кант диабетинин себептери дагы эң негизги эле себептеринин бири көп кыймылдабагандык, аз кыймылдуулук. Эле аз кыймылдаган сайын киши кыймылдабаса салмагы жогорулайт. Семирип кетет да, мындайча айтканда. Киши семирип кетсе, жанагындай ар кандай семирип кеткенден кийин тамакка болгон талап күчөйөт, тамак көп жеп баштайт. Обмен веществ деп коет, жанагындай ушундай обмен веществ бузулат да.
Анан булчуңдар жана негизги энергияны колдонуп каражат мындай колдонуп турган биздин негизги булчуңдарыбыз да. Булчуң энергия, эгер булчуң иштебесе, булчуң энергияны коротпосо, анда жанагындай анын ордуна, булчуңдун ордуна май толуп кетет. Май басып кетет, семирип кетебиз дагы. Анан ички органдардын иштөө тартиби да бузулуп баштайт функциясы. Биринчи кезекте уйку безинин функциясы бузулат. Калкан безде щитовидный железа функциялары бузулуп баштайт. Анан тамак эритүү, тамак сиңирүү, ошонун баары бузулат дагы. Эң негизги себеби ошо гиподинамия. Андан кийин алдында кан тебетиндагы тукум куучулук эмеси бар, тукум кой турган, атадан балага өтө турган. Андан сырткары жанагындай спирттик ичимдиктерди көп ичкен кишилерде сөзсүз түрдө кан диабетине чалдыгып калышы мүмкүн да. Тамак аштардын туура эмес тамактануудан келип чыгат. Жанагындай ысык тамак жебей эле азыр фастфуд деп тез тамактануу чыгып кетпеди көп жерде. Ошон бат тамак жанагындай ысык эмес, көбүнчөсү коюу тамак, мындай бат даярдала турган, бат сиңириле турган. Анын баардыгы биз курсагыбыз тойсо болду деп эле жей беребиз, бирок организмге өтө чоң терс таасирин тийгизет да. Негизинен ушулар. Андан сырткары жанагындай энергетик деген бир нерсе ичимдиктер пайда болду. Буну карап отура турган мындай составын ала турган болсок, нормадан көп иче турган болсо, сөзсүз түрдө организмге зат алмашуу процесстерин бузат дагы, сөзсүз түрдө ушуна кан диабетине алып келе турган терс таасирлери бар экен да. Белгилер болушу мүмкүн, Эсенбай ака, сизге чоң рахмат. Убактыңызды бөлүп, ушундай өзүңүздүн кеңешиңизди айтканыңызга, айтылган эрежелерди, айтылган ушул сиздин пикирлерди буюрса биздин көрөрмандарга пайдалуу болду деген терең ишенимдебиз. Ишиңизге ийгилик болсун. Эч ким оорубасын деп тилек кылалы. Рахмат чоң. Студиябыздын мейманы врач-кардиолог Эсенбек Сарыков агабыз болду. Биз эфирибизди алга карай улантабыз.